Бүгүн 22 жылдын 20-апрели Жайыл ата коомунун офисине Жайыл ата коомунун мүчөлөрү Кара Балта шаарынын эне насааты Шайыр апалар тобунун жетекчиси Айманбетова Захирахан эжебиз апалар менен кур келбей биз 14-апрелде Баткенге узаттык элек. Таңкы саат 6-да бүгүн болсо дастокконун алып Жайыл баатырга таазим этип ооз ачырып Баткенден алып келген гүлүчүн өрүгүн алып келип Куран окутуп, анан эми биз болсок ушул Баткенден алган белектерин, кубанычтарын биз менен тең бөлүшөлү деп жатат. Эмесе Захирахан эжеге сөз берели. Рахмат. Биз жакын эле ошо Баткенге, Баткен областына барып, Айгүлгүл тоосун ачылып, аябай тартылып, фестивалыбыз жакшы өттү, гала концертибизге барганбыз. Анан ушул дипломдорду акимден алдык, жетекчилеринен диплом алдык, өзүбүздүн Шайыр апалардын жетекчилеринен кубогубузду алып, жакшы ийгиликтер менен кайттык. Рахмат, алган белеңиздер кут болсун. Мен кармап отурган колумдагы мына Кыргыз Республикасы Шайыр апалар телефестивалынын 2020-жылы жасалган экен. Анткени 2020-жылы жана пандемияга байланыштуу Маралбайга ашкан, буйруган жылы быйыл экен. Быйыл барып, мына ушул кубокту, белегизди алып келип отурат. Жана ошондой эле Кадамжай райондук акиминин дагы грамота дипломун алыптыр. Жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын Баткен областынын ыйгарым өкүлүнүн дагы мына дипломун алып отурат. Биздин Жайыл райондук акимине 8 мартта мен Жайыл ата коомундан сунуштагам, берилген жок эле. Биздин райондон албаган грамота менен дипломду мына Баткен областынан Кадамжай районунун акиминин колунан алып келип атат. Эми муну көргөндөн кийин биздин Жайыл районундагы берет го деген үмүттөбүз. Дагы эме 18 майдагы энелер күнү эмес беле Жайыл ата коомунан сунуштагам. Эми буюрса болот го деген ойдомун. Белегиңиздер кут болсун, Захира эже. Апалар ушинтип жап-жаш болуп, сулуу болуп, чарчадым дебей, чалыктым дебей, өмүр бою өздөрү иштеп тапкан